Мага бир суроого жооп берип коесуздарбы докладчиктер. Мэриянын миссиясы, Бишкектин мэриясынын ушул коопсуздук шаарда эмнеде? Саламатсыздарбы? Мирлан мырза, биздин негизги маселебиз биз азыр жол чийиндерин чийип беребиз. Андан сырткары жанагы бизге коюлуп аткан столбалардын ордунда мэрия уруксат берет, ошолордун арендасын бизге бюджет. Шэньчжэньге. Бул октябрь жана Вега компания менен Кытай компаниясына Шэньчжэньге. Бул октябрь айынан баштап берилген бир көп аянтчалар берилди. Канча чаржы метр берилди? Канча орунча берилди? Вегага өзүнчө, Китай компаниясына өзүнчө, канча чаржы метр, кайсы жерден, анан суммасы квадратный метр. Аренда канчадан бердиңер? Вега компаниясына 38 штук берилген. Тагыраак айтыңыз. 38 Вега. Тагыраак караңыз. Тагыраак караңыз. Менде маалымат турат мэрияныкы. Азыр коюлган ошончо 38 берилген. Коюлганды эмес, берилгенди айтып атам. Макулдук мэрия канча договор аренда түздү? Вегага. Жаңы. Вега менен 2000 сомдон, Кытай компаниясы менен 4000 сомдон. Жок, кайтадан айтыңыз. Орунчалар Кытайдыкка канча бердиңер? Азыр 100 канча бердиңер? Жок, Кытайга биздики берилген боюнча 44 менде маалыматта. 44 эмес, сизде маалымат жок. Мен ошо Жамалбек мырзадан суранат элем. Келатканда дайындалып келсиз болмок. Мен мэриядан так маалымат алгам. Кытай компаниясына 200ге жакын аянтчалар берилген. 100ден ашык. Бул мэрден алган маалымат. Вегага адан да ашык. Сиз даярданып келбейсизби жогорку кеңешке? Бул эми Facebook'та ар нерсе жазуу эмес да. Даярданып келиш керек жогорку кеңешке. Мирлан мырза, кечирип коюңуз. Бул биринчи суроо. Аянтчаны айтыңыз. Вега канчадан берип атасыздар? Вегага 2000 сомдон берип атабыз. Кытай компаниясы 4000 сом. Бир орунча турганга канча чаржы метр кетет? Чарчы метрин так билбейм. Кантип келдиңиз бул жерге даярданбай? Эң кеми бир 2 метрге жакын чаржы метр берилет бир установкага. Канча сом болот ошондо? Канча мына 30га канча чаржы метр бердиңер силер? 38 орун дейсиз. Канча? 38 2 метрден болсо 70. Жок, мен примерно айтып койдум. Сиз конкретно билбейсизби? Шаардын канча чаржы метрин бердиңер силер? Мирлан мырза, кечиресиз. Бул вопросту өзү транспорт маселесинде транспорт маселесине, сиздин ЖКХ маселесине кирет. Мен башка нерсени айтайын деп атам. Ошо жерде асфальт бузулуп атат, Саркулов мырза. Өзү добуш менен чечилет негизи. 5 мүнөт. Биринчиден ал жерде чаржы метрде жаштап эсептегиле. Асфальт бузулуп атат, кабель өткүзүлүп атат. Озеленение болгон жерлерди кыркып бузуп мен сүрөтүн жөнөтсөм, бир да реакция берген жоксуңар. Акчасына мына растап албайсыңарбы? Бир установка канча каражат алып келет ошол компанияга? Сиз жөнөткөн боюнча биздин санитардык экологиялык инспекциялар штраф салган. Ошол боюнча сиз жооп берген жоксуз. Мен сизди өзүңүздү чакырдым. Курап кесип аткан жер боюнча сиз Facebook'тан бошоп койдуңуз. Мен сизди өзүңүздү 1 ай күттүм, келиңиз. Келиңиз көрсөтөйүн мен сизге. Могу жерде кыркып кетип атат. Могу жерде куруп атат. Тура эмес болуп атат деп туруп. Мен сизге сунуштайт элем, Жамалбек мырза. Более ответственно относиться к своей работе. Анан жанагы төгүн айтпай эле, эртең келем, бүрсүн келем деп. Мен сизге шаардын чарбасын айтып атам. Экинчи нерсе, ГАИ көңүл буруп койгула. 6-7 айдан бери шаардын ичинде жанагы жаңы рекламный щиттер жайнап кетти. Кантип макулдук берип атсыңар силер? Бул деген коопсуздукка аны соргот тазалап чыкса шаарды. Чолпон ата көчөсү толук туруп калган рекламный щиттер. Мына тейлеген вице-мэрден сурасаңар, канча 100 штук турган мерден маалымат турат. Южный магистральда опять коюлган. Жаңылар пайда болду. Щиттер. Бул эмне? Передел собственности или жол коопсуздукка тоскоолдук жаратпайбы бул? Ушу тейлеген жаңын карагыла деп биз сунуштап атпайбы? Жанагы Вега менен Кытай компаниясына берген эч кандай экономикалык негиздеме жок. Негиздеме жок. Тарката берген 138 орунду тиги китайский компанияга. Дастан мырза, мен атайын өкмөткө кайрылып атам. Бул силер тейлеген маселеңер. Бул маалымат боюнча экономическое обоснование ким берген, кайсы решение берген, кайсы мэр, вице-мэрлер кол коюп берген, рекламные щиты мешают безопасности дорожного движения.
алдағы чаржы метрлерді озеленение болып жазында мэрия қаражатын тарқатып суғарып өстірген жерлерді қайта кесіп беріп атат. Ошо жерде жана орындарға. Айынчаларды жаңы жерді қараса болады да, жанағыларға жармаштырып қараса болады да, асфальт бұзып, жаңы гранттармен келген, қаражатмен келген асфальттарды бұзып, жана установкаларға беріліп атат. Сұраған жерінен беріп атат. Мына бізде бір негіздеме жоқ бұл экономикалық. Жалаң ғана төгілмен әлі жүреді. Пиарщиками, только пиарщиков набрали в мэрию. Весь день красиво фототься умеют, но работать не умеют. Южный магистральда, Чолпан-Атинскийде, башка жерде парктарда су жетпей курып атат. Талдар кулып атат силерге безопасность дорожного движения боюнча. Су менен алектенбейби? Ар кимге көтөрүп жанагы күрөк көтөрүп чуркабай. Мына безопасность дорожного движенияда миссия мэрияныкы. Коопсуздукты алектен бир эле 23%ды аңда отурбай. Өздөрү да таба турган каражатты жана 2,5 миллиард каражатта ошол чоң каражатты мэрияда акча каражатын алыш керек. Кайта өзүнө калпына келтирүү акча хотя бы жабыш керек. Жок, озеленение бузулуп атат, жол бузулуп атат, жол инфраструктурасы бузулуп атат. Еще и жана ирригацияны бузуп кетип атат. Ошо менен талдар кулуп атат. Мен сүрөттөр менен жөнөттүм мэрияга. Бирок ошону тейлеген вице-мэрлер Фейсбуктан башы чыкпай жүрөт. Ошон үчүн, урматтуу Дасан мырза, мен кат түрүндө күтөм чараны, жазаган иш-аракеттерди. Негизи мыйзам